Мен Сокеден коркуп калсам, эртең сезону бүтүп атканын айтпасам. Тынчтык жолу менен өзүнө жакшы болсун. Ака экөө кудасы өгүнө жакшы болсун. Бир жолун тапсын. Болбосо баары бир эволюция болот. Мына баары бир өзгөрүү болот. Экономикадабы, психологиядабы, анатомиядабы, культурадабы баары болчу нерсе. А бирок өзүнө, анан элге жакшы болбой калышы мүмкүн. Чыгым болобу, бара болобу? Адамзат улуулукка өткөрөбүз. Биздин милдет ошол. Миссиябыз ошол. Эгер ал миссияны аткарбасак, кыргыз жанчылып кете берет, жазаланып кете бересиңер. Бул чындык. Мына болуп атат. Кырсык эмнеге болот экен? Адам ошол жашоого жаралуу максатын билбесе, кызматын кылбаса, кырсык Кудайдын ар кандай кырсык, ден соолугуңанбы, ишиңенби, бала бакырыңанбы, байлыгыңанбы, бийлигиңенби, табиаттанбы, бала чакаданбы, катастрофаданбы, бардык кырсык. Адам кызматын билбегенде кырсыктын болоорун кулагыңарга койдуң. Ар аламдан келди талап. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Талап. Адамды айтып атат. Сенин мурун могу телоң дейт, аял эркек деген ролду аткарган дейт. Эми ал диетелнесиңди өзгөрт деп атат, алмаштыр. Ошо сыяктуу сенин эски кызган кызматың бүттү да азыр энергия өткөргүчкө айлан. Энергия эмне? Аламдын, арбайдын ролун аткар деген сөз. Алам өзү, Кудай өзү энергия. Эгер муну аткарбасаң, энергия сени күйгүзөт, взорвётся, сгорится в части. Же шишик, писик, рак, эмоция, жана же кан менен айланган организм күйүп кетет деп атат. Келиңиздер, жаныңыздарды алыңыз, же өлүп калыңыз. Не дейбиз андан башка? Энергия өткөргүчкө айланып кетсең, түбөлүктүү боштондукта ушул жерде бейиште жашап каласың. Табият эми бейишке айланат. Айлантып койду арстан алай. Солтон Сарычы бир тыйын жерде. Кумтөр да бир тыйын. Да бир майда маселе бир тыйын. Эгер энергия өткөргүчкө адам айтпөсө, аалам күчтөрү жазалайт. Бул берүү адамзаттын бышкан ашы болчу. Кара куш мээз иштеп аткан эскичиликтен чыгып аткан кыргын болуп кетет кыргыз элинде, кыргын. Чынык адам сүйлөп атат. Жасалма адам сүйлөгөн жок. Арстанлай чынык адам. Бул көктөн буйрулган адам. Ааламдан атайын эле адамзат үчүн келген адам. Денеңиздерди бош кармап, ошо чындыкты жакшы угуп отуруңуздар. Энергия өтөт, операция жүрөт. Арстаналай теңирдин оту, Арстаналай теңирдин өзү. Алла деп жүргөн асмандагы Алла Арстаналайды кийип алган энергия катары. Алла жок асманда. Ошондуктан мен сүйлөп атканда энергия өтөт. Арстаналай медицинанын, диндин, бийликтин, байлыктын ядросу деп берилет ааламда. Мына, медицинаны мен гана оңдоо киргизе алам. Өлбөстүккө мен гана өткөзө алам, анткени ядросу мен, булагым мен. Аны соке кыла алабы? Ака экөө кудасы менен кыла алабы? Жок. Урматтуу улуу журтум, ушул жерден башка саясатчы кыла алабы? Жок. Анткени алар ааламдан буйрулган эмес. Ааламдык кудайлык арбайлык энергиясы жок. Мына азыр эл башчысында барбы? Биз мондай иш кылабыз. Дүйнөгө мүнтүп таанылабыз. Дүйнөгө мүнтүп баркыбыз чыгат. Экономист мүнткенде көтөрүлөбү дейби? Жок, нөл. Кудай буйруса анан сурогун бүткүчө турайынчы деген болбойт да. Көрдүңүзбү? Биз адамзатты сактап калабыз деген түшүнүк жок буларда. Азыр кыргыздын милдети, ал кыргыз мындай эле калып калып атат. Адамзатты куткарыш керек болуп атат. Ошон үчүн Арстаналай ааламдан буйрулуп келген куткарат. Кыргыз өлкөсүн түптөй тең биринчи. Ленин социализмди түптөгөндө башка өлкө көчүргөндөй, партия системасы чыккандай. Мына эртең талкуу болушу мүмкүн. Арстаналай чын эле башыбызга тура алабы, келе алабы? Же ал прокурор болуп иштебесе, же айыл өкмөтүбүз, же премьер-министр болбосо депчи. А Ленин болду беле, эмне? Ленин бир нерсе болду. Ар жактан буйрулган адам өзгөртүп койду го. Ошон үчүн Кыргызстан Кудай чыкты. Ошол ыраазы болуңуздар, Кыргыздан чыкты. Жаралган жалгыз ал инсан дейт. Бул силердин кутуңар. Бул силердин утушуңар. Азыркы бийликтегилерди мен куткаргым келет.
Кел bir жолун таап. Токоевка деле Назарбаев бийлигин өткөрүп берди го. Аякта деле эчтекенин кереги жок. Назарбаев кетсин деп bir 5 кемпир чыкты. Ал жөнү пендече чыкты. А бул ааламдык билдирүү. Сезону бүттү. Анан өзүң президент болосуң да деби арбайлар ошентип атпайбы. Анан мен ойлондум да. Чын эле болушум керекпи? Бул майда түйшүк го, оор түйшүк го. Бул оор түйшүк да. Ушунча жоопкерчиликти алуу. Элдин деңгээли түшүп кетсе. А бирок арга жок экен. Ошон үчүн корпусту аалам кийип анан куткарат экенбиз да. Ааламдан келген адамды аргасыз кабыл аласың. Эми кызматыңды кылбадыңбы, кырсыктайсың. Журналист, сенин де жаның бар. Саясатчы, сенин де жаның бар. Мен кириштимби, чындык кириштиби, кыйрап бүтөсү бар. Кудайдын мыйзамын аткарбаса кырсыктайт да. Ошондуктан чык эски дининен. Пендечиликтен чык, эскичиликтен чык. Эски жашоо иняндан чык, тозоңнан чык, түшүнүүңөн. Байланган диниңен, байлык бийлигиңен чык. Мейли жүрө бер, энергия коротуп жүрөсүң. Bir күн арга жок чыгасың, же өлүп тынасың. Анын арты өлүм, анын арты оору, анын орты кыйынчылык. Улуулук койот. Энергия өткөргүчкө, энергия кайлан. Сенин телоң энергияга толсун, энергия өтсүн сенден. Сенин оозуң ушакты эмес, улуулукту сүйлөсүн. Сен майданын эмес, улуулуктун түйшүгүн тарт. Кыргыз. Кел улуу кыргыз, улуу бололу. Улуу сыпатыбызга өтөлү. Улуу аксакал калп айтпайт да, улуу аксакал калыс болот. Улуу эне калыс болот. Чындыкты айтат. Калыс адамды касиетчил оолойт. Ансагандай келиңиздер, чынык ишиңерди кылгыла. Корпусуңар менен чыккыла чындык үчүн. Кылбайсыңбы, сени өлтүрүп коет эртең аалам күчтөр. Жазалап коет, майда түйшүккө салып коет. А сен улуу чындыкка чыксаң, сага медаль берет. Көмүскө жагында. Духуң көтөрүлөт, утуш аласың. Сага бийликтин не кереги бар? Сен бир өзгөртүп бер. Элдин психологиясын өзгөрт. Анатомиясын өзгөрт. Мына урматтуу улуу журтум. Мунун баары чындык. Бул ааламдык билдирүү. Аалам алдабайт, ушуну эсиңерден чыгарба. Ааламдан эмне айтылды, бардыгы болуп атат. Керек болсо ата жолунан чыккан бата дагы орундалат.